Bir jol bir adam Ali radıyallahu anh'a gelip özünün qarızdарын төлey albay жатқаны туралы арызданды. Ошондо Ali radıyallahu anhu ал адамга кеңеш берип мындай деп айтты. Мен сага бир канча сөздөрдү үйрөтөймү? Аны мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн эле. Эгерде аны сен дайым айтып жүрө турган болсоң, эгерде сенин карызың тоодой көп болсо да, ал карыздардан кутулууга Аллах Таала сөзсүз сага жардам берет деди. Ал дуа төмөндөгүчө. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. О Аллах, мага адал рызкың менен жетиштүү бол, жана өзүңдөн башка муктаж кыла көрбө деп айтты. Башка бир окуяда бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, "О Аллахтын элчиси, кайгымуу менен арылбай калды. Карыздарым көбөйүп кетти" деп арызданды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен сага бир канча сөздөрдү үйрөтөйүнбү? Эгерде сен аны айта турган болсоң, Аллах Таала сенден кайгымууңду арылтат жана карыздарыңдан кутулууга сөзсүз жардам берет" деп айтты. Жанагы сахаба, "Албетте сөз айтыңыз о Аллахтын элчиси" деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Андай болсо, таңда жана кечинде бул дуаны айтып жүр" деди. Ал дуа төмөндөгүчө. Аллахумма inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal bukhli wal jubni wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijali. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дуаны айтып бергенден кийин жанагы сахаба бир канча вакытка чейин амал кылып жүрдү. Жанагы сахаба өзү айтат, "Мен ага амал кылып жүрүп, Аллах Таала менден кайгымууңду арылтты жана менден карыздарымды кутулууга жардам берди" деп айтты. Жашоодо карыз маселеси кыйын маселелердин бири. Адам баласын күндүзү денесин чарчатууга жана түндөсүн уйкусуздук менен өткөрүүгө мажбур кылат. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Шейиттин бардык күнөөлөрү кечирилет, карыздан башка." Демек биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан дуаларына амал кылып жүрө турган болсок, Аллах Таала бизге карыздардан кутулууга сөзсүз жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир гана акыйкат чындык сөздү айткан.